Эмне түрткү берди сиздин жогорку кеңешке барышыңызга? Ой, бул балалык кезинен жогорку кеңеш табиятты ушундай да. Саясатка барганыңызга өкүнгөн күндөр болду беле? Мен эч качан каршы болгон эмесмин. Болмок беле да ушун. Саясатта жүргөндөр бүт баары эле ошол схеманы жакшы эле билишет. Бизде сүйлөй эле берет деп. Мыйзамдар боюнча да, менге мыйзамдар менен макул эмес. Демек кредит албашыбыз керек, кутулушубуз керек деген бул жөнөкөй эле популизм, Каражатты бир жерден табыш керек да. Конструктивдүү оппозиция деп айтсак, Депутаттар билиш керек менимче. Албетте тарыхта калгым келет. Эми бул интрига эмес. Өмүрбек Текебаев айтты эле го, жүгүнүп туруп кол чаап каласыңар депчи. Аман келдик. Добрый день, Дастан Далабаевич. Рад вас видеть сегодня у нас в студии. Да, спасибо за приглашение. Для начала хотел бы уточнить, на каком языке было бы удобнее вам. Айырма жок, кыргызча болот, орусча дагы болот. Биринчи суроом ушул жактан келип чыгып атат. Жакында эле парламентте мыйзам кабыл алынбадыбы? Кыргыз тили боюнчачы. Ошол мыйзам боюнча кандай ойдосуз азыр? Менимче биз мамлекеттик тилди сөзсүз өнүктүрүш керекпиз. Бирок бизде дагы эле мына улуттук статистика дагы өзүнүн маалыматты чыгарды. Бизде башка улуттардан бир топ эле жарандар бар. Аларга карата толук эле мисалы азыр аларга тоскоолдук ушундай тилден кылсак, алар жумушка кире албай калса, биз бир топ эле аларга кыйынчылыкты алып келебиз да. Ошондуктан мен айтып атам, эми тура эле сөзсүз мамлекет тилди колдош керекпиз. Эми Кыргызстанда кантип эле кыргыз тили өнүгөт. Бирок мен айткандай, ошол эле орустарга кичине исключение кылсак, башка улуттарга, мисалы билим берүү системада негизи бала бакчадан башташ керек да. Биз азыр мына мектепке киргиздик. Мен мисал катары айта кетсем, мага ата-энелер чалышат да. Алар орусча сүйлөй албайт, кыргызча эле сүйлөйт. Бирок мага чалышат, менин балам кыргыз класста окуп албайт, орус класска ошону киргизгилечи деп ушундай суранышат да. Бир себеби бул жерде бала бакчада алар орусча тарбияны өтүп, анан мультфильмдерди орусча көп көрүп, китептерди орусча окуп, ошон үчүн азыр кыйналып жатышат да. Эми албетте бара-бара биз сөзсүз ошого келебиз, эми кыргызча сөзсүз өтөт, бирок менимче азырынча контент аз болуп атат да. Учебниктер, балдарга кызыктуу материалдар ушундай аз болуп атат. Анан жогору билимди алсак, эмнеге ата-энелер ушундай суранышат да, алар келечекти ойлойт да. Мисалы жогору билимди кантип алат? Мисалы баласы эртең космонавт болом десе, мен мисал катары айтып атам, инженер болом десе, же мисалы горное рудное дело ушундай тандаса адистикти, ошого оорураак болот. Мисалы кыргызча окуп албайт, себеби атайын ушундай учебниктер жок. Юридикалык эми факультеттерди өткөрсө болот, себеби бул жерде эле юрист катары кыргызча иштесең болот. Мисалы мындай техникалык, компьютердик тармакта, медициналык тармакта оорураак болот. Демек, кыргыз тилине каршы эмессиз? Мен сразу айта кетсем, мен эч качан каршы болгон эмесмин. Мен керек болсо колдодум. Бир эле норманы мен сунуштадым, ошол алып салуу боюнча. Кайсыл? Бул класска бара албайт деп, эсе кыргыз тилинде экзаменди тапшыра албаса. Бул өтө туура эмес. Эми азыр бир топ эле балдар мисалы математикадан жакшы окуса, башка сабактардан жакшы оценкаларды, бааларды алса, биз еще жок, сен кыргыз тилинде тестти бербей калдың, ошон үчүн сен 5 класстан 6 класска барбайсың, экинчи жылга каласың деп, бул туура эмес өзү. Ошон үчүн мен ушундай норманы киргиздим, эми депутаттар дагы аны түшүнүштү и колдошту. Абдан жакшы. Жок, мен өзүм колдодум. Өзүм болсо мен 21 жылда B2 деңгээлде тестти тапшырдым. Сиздин кыргыз тилиңиз салыштырмалуу азыркы учурда аябай эле өнүктү да. Үстүнөн атайын иштеп атат окшойсуз. Жок, атайын иштеген жокмун. Мен эми ушундай чөйрөдө болсом, албетте кыргызча сен
сүйлөгөнгө уже милдет болсун да. Анан мындай, чынында мурун мен биринчи жолу Жогорку Кеңешке шайланганда орусча эле сүйлөп жүргөм. Себеби бир дагы кыргыз тилинде китепти окуган жокмун. Мен күнөөлүү эмесмин. Бизде Брайль Араби менен атын китептер жок болчу. Мен анан өзүм ошолорду сунуштап, бюджеттен биз каржылап, ушундай китептерди чыгарып баштаганбыз. Кыргыз тили сабактарга, кыргыз адабияты керек болсо, мен өзүм мына ушу депутат катары биринчи класстан баштап 11 класска чейин ошол учебниктерди өзүм окудум. Вот ошондо кичине меники орусча айткандай словарный запас көбөйдү, жана башка да. Мен уже бир топ эле нерсени түшүнүп калдым. Мага оңой болуп калды. Депутаттар, аткаминерлер кыргыз тилин милдеттүү түрдө билиш керек, Кыргызстанда болгондо дейинчи. Депутаттар билиш керек менимче. Себеби шайлоочулар менен кантип сүйлөшөт, кантип иштейт, түшүнбөсө. Моралдык белгилүү бир жоопкерчилиги дагы бар да. Мен ойлойм, ал кыргызча азыр жаңы система, шайлоо система менен кыргызча билбесе, талапкерге өзүнө эле оор болот. Биз мурун ойлогонбуз да, мындай шаардан өтсөң болот, шаарда башка улуттардан көп. Бирок мындай карасак, ошол эле улуттук статистиканын маалыматына таянсак, бизде азайып атат да. Мисалы, орустар, по-моему, 1,5 эсе, менимче 1,5 эсе азайды да. Азыр эле азайып атат башка улуттардан. Так что менимче депутат сөзсүз билиш керек, оорураак болот жумушта. Сиздин кесиптештериңер дагы чыгышты го. Бул менин күнөөм эмес депчи. Кызыктуу жагы. Дасан Албаевич, көп жылдан бери саясатта жүрөсүз. Жаш кезиңизде депутат болдуңуз. Саясат деген сиз үчүн эмне? Мен саясатта көп жылдан бери жүрөт деп мен андай айта албайм. Себеби мен депутат катары 15 жыл уже мына болдум. 3-чү Созовто иштеп атам. Депутат саясатчы да. Саясатчы, бирок мындай эң накта саясатчы бул мындай башка тармактарда дагы иштеш керек. Анан интриганы бир топ эле куруш керек. Мен ошого жакын эмесмин да. Өзүңүз саясатчы деп эсептебейсизби анда? Меники саясий кызмат, бирок мен барып бир жерде интриганы кылып, андай менде жок. Мүмкүн саясатчыдар айтса болот, бирок не в таком широком смысле дегендейчи. Саясатчы дегенде жанакындай максатына жетиш үчүн баардык нерсени колдонгон адам катары эмес, Тура. Вот. Менде конкреттүү меники мисалы максат азыр депутат катары. Мен мыйзамдарды окуйм, ошол мыйзамдарды жакшы чыгаш керек. Сунуштарды берем. Ошол сунуштар боюнча талашам комитеттерде, Жогорку Кеңеште. Албетте менин кээ бир сунуштар өтпөй калат, бирок бул коллективдүү ушундай орган болуп атпайбы? Кээ бирде урушасың. Бул саясатта айтса болобу? Да, айтса болот. Бирок бул мындай өтө в узком смысле да, саясат. Саясат деген кир нерсе деп айтып коюшат, ошого кошуласызбы анда? Кир нерсе, бирок бүт баары эле ошого келип атпайбы, или барам деп атпайбы, жагып атпайбы анан. Кир деп мындай прям мен айта албайм, себеби акча дагы кир, башка дагы кир, мындай толуу кириси дагы бар, тазасы дагы бар ошол жерде. Адамдан өзүнөн көз каранды экен да кандай болот, Сөзсүз, адам өзү кандай ошол жерде өзүнү көрсөтсө, мисалы мен айткандай интриганы кылса, бул уже мындай таза эмес да саясат. Бирок көп го Жогорку Кеңештечи, бизде өзгөчө интрига менен башталат го. Ооба. Парламенттин ичи баардык нерсечи. Бар, ооба. Азыр шайлоонун алкагында деле интригалар көп болуп атат го. Бул интрига эмес, шайлоо алкагында бул менимче бир
кээ бир кишилердин планы го мүмкүн. Да, интрига десе болот. Себеби негизи конституция боюнча биз 5 жыл иштеп шайлоого барыш керекпиз. Ооба, ал боюнча да сүйлөшөбүз, Досондолбаевич. Эмне түрткү берди сиздин жогорку кеңешке барышыңызга, депутат болушуңузга? Ой, бул балалык кезинен. Мен 9 класста окуганда бир топ эле радио, телевидение, ушундай телевизордо дебаттарды угуп, жиним келип, эмнеге булар дайыма эле дискуссия, талкуу, качан маселе чечилет деп мен ойлогом да, мен өзүм тияка барсам, бир топ эле маселени чечем деп ушундай ойлогом. А негизи, оказывается, жогорку кеңеш өзү ушундай, анын табияты ушундай да. Парламентте сөзсүз дискуссия тескерисинче көп болуш керек, талкуулар көп болуш керек. Мамлекеттин органынын табияты ушундай. Бизде сүйлөй эле берет деп кабыл алышат го, муну тескери сындашат го, дебат болсо булар эле ажылдап атышат. Бизде көпчүлүк жарандар билбейт, депутаттын ыйгарым уктарды жакшы билбейт да. Мен аны эмнеге ушуну айтып атам? Себеби мага көп башка маселе менен кайрылышат да. Сот ишим каралып атат, ошол жерден жардам бергилечи деп, биз сот ишине киришише албайбыз да. Же мисалы бирөөгө иш козголду, сразу бизге келет. Мен айтам, адвокатты издегиле. Анан банктай дагы катары көрөт, акчаны сурашат. Анан керек болсо жергиликтүү депутаттар менен айырмасын билбейт. Мусорканы тазалап бер бул жерде, же лифтти коюп бер бизге деп ушундай маселе менен келет ушундай маселелер, Же алар ойлошот, министр катары сен бизге келип текшерип кой. Албетте, кээ биздин коллегалар ошондагы элге дагы туура эмес көрсөтүп жатышат да өзүнүн жумушту. Барып бирөөнү мен азыр сени текшерем деп, эсептөө палатадай катары негизи депутат андай кылбаш керек. Ал сөзсүз реакцияны бериш керек. Мисалы, бир жерде мыйзам бузулса, реакцияны бериш керек. Бирок барып прям на месте мындай текшерип, комиссияны түзбөй эле өзү эле мен азыр текшерип атам силерди деп, бул өзү туура эмес. Ошого атайын органдар бар, эсептөө палата бар, прокуратура бар. Ишыл бир топ эле органдар бар да, текшерген. Укуктук агаруу жагынан өтө аксайт экенбиз да биз, Ооба, ошон үчүн айтышат да, сен эмнеге сүйлөй бересиң, качан ишке киресиңер деп. Бирок депутаттын жумушу, мындай накта жумушу, бул мыйзам чыгарууда талкуу кылыш керек. Мыйзам бул керекпи же керек жокпу? Ар бир норманы, ар бир статьяны негизи талкуулап, ошондо бышырып чыгарыш керек да. Бизде тилекке каршы мына акыркы учурунда 3 окуудан эле деп, керек болсо дискуссия болбой эле мыйзамдар ката менен өтүп атат. 1 сааттын ичинде 3 окуудан кабыл алып жиберип атышпайбы? Каяктан 1 саат 5 мүнөт ичинде? 5 мүнөт ичинде, элестетиңиз эми. Ар түрдүү тоскоолдуктарга, куугунтуктарга карабастан саясатта жүрөсүз. Буга эмне түрткү берип жатат? Түрткү мындай. Мен ойлойм, азыр ар бир ушундай оппозициялык саясатта мындай оппозициялык болгон саясатчыларда эң биринчи максат сакталыш керек да, самосохранение болуш керек да. Өзүн сакташ керек азыр. Азыр жөн эле барып сындаса болот. Бирок мен мындай тиндей кылам деп айтсаң эле, эртең эле проблема болушу мүмкүн. Да, андай болушу мүмкүн. Менин түрткүм жарандарга жардам берейим деп, мен ошон үчүн иштеп атам. Мына бүгүн болсо, мына мен 7 саат компьютерде отуруп, турбай эле салык кодекске 60 баракчада ушундай поправкаларды алып келишти. Ар бир статьяны окуп атам. Ар бир норманы окуп атам. Уже өзүмдүн сунуштарды жазып атам. Мына ошол түрткү болуп атат да. Себеби эми мен аны кылбасам, эми башка депутаттар окуйт, мен мындай окубайт деп айта албайм, бирок тилекке каршы көпчүлүк сунуштарды бербейт да. Анан ошол мыйзам өткөндөн кийин уже айтып калышат да, биз кантип эле ошону өткөрдүк деп. Вот мен түрткүм ушундай. Жарандарга жардам берейим деп, албетте
тарыхта калгым келет, мен ачык эле айтам. Аны тарыхта да калгым келет, что ушундай депутат болгон, ачык иштеген, дайыма байланышта болгон. Мен мисалы, мен каалайт элем бизде ушундай депутаттар ачык болсо, дайыма байланышта болсо. Эми кичине мактап койдум өзүмдү, бирок мен дайыма досторума айтам, вот мейли мен келбесем дагы, бирок ушундай депутат келсе, мен WhatsApp аркылуу хотя бы ошого жазсам, ал жооп берсе, же Instagram аркылуу жазсам, ал жооп берсе, жакшы болот эле да. Ооба да, сонунда. Мындай түздөн түз сен ошого айта аласың, ал түздөн түз жардамчы аркылуу эмес, өзү эле сага жооп берсе сонун да туурабы? Ооба. А мен өзүм ушундай отуруп Instagramда жооп берип атам, WhatsAppта жооп берип атам. Анан жөн эле жооп бербей, мисалы, системалуу ушундай көйгөй чыгып калса, ошол боюнча кантип чечсе болот деп ойлойм да. Мыйзам долбоорду ошондон уже чыгарасын. Сунуштарды бересин. Биздин көрүүчүлөрүбүз сизге өз баасын беришет деген ойдомун. Жаза кеткиле. Дастан Далабаевич кандай депутат? Парламент боюнча сөз болбодубу? Ооба. Азыр ортобузда. Азыркы парламентке кандай баа берип кетет элеңиз? Кеткен дагы жатат. Азыркы парламент эми баарыбызга эле бул белгилүү болду го дейм. Жаап жашырыштын кереги жок. Айбек мырза, мен жогорку кеңешке өзүм бааны кое албайм. Себеби ар бир депутаттын шайлоочусу бар. Эмнеге мен ушуну айтып атам? Мурун баа берсек болмок да. Себеби мурун көпчүлүк депутаттар тизме менен келип алып, партия менен. Аларга даже может быть эч ким добушту берген жок. Азыр болсо, мисалы, 21-жылда 36 депутат округтан шайланган. Ар бир шайлоочу барып, ошол округтан фамилияга добушту берген. Партиядан болсо, партияга добушту берди, еще тизмеден тандап, керек болсо ошол депутатка добушту берген да. Вот ошол шайлоочулар үйрөнүш керек, алар эле бааны коюш керек да. Алар мындай жөн эле силер мындайсыңар, тиндейсиңер деп эле өзүн депутатка чалып айтыш керек. Сен ошол мыйзам долбоорго эмнеге сен за бастың? Эмнеге макул болдуң? Же эмнеге каршы болдуң? Менимче шайлоочулар дагы үйрөнүш керек. Депутатты иштеш керек. Мисалы, кээ бир айтып атышпайбы? Мага оштон жазып атышпайбы? Мисалы, сен келип карабайсың, бизде дейт, жолдор оңдолсо дагы бирок снос көп болот. Бизге келип бербейсиңби? Сен Бишкек эле деп атасың деп. Мен аларга айтып атам, урматтуу туугандар, силерде мына депутат бар. Оштон шайлаган, ошого айтпайсыңар, ошону чакыргыла, барып ошол жерге көрсүн, айтсын. Менимче бул туура болот да, себеби ал ошол округтан шайлаган. Мен мен бара алам, бирок бул менин округум эмес. Мен тияка барсам, мисалы, ошол эле депутат таарынат мага, айтат, сен менин округума жөн эле как будто мен иштеп аткандай, иштеген жокмун деп, сен ошону көрүп атасыңбы деп айтыш мүмкүн да. Таарынат. Мен өзүмдүн баамды берейин анда жогорку кеңешкечи, сиз бере албасаңызчы. Мен жөнөкөй жаран катары кандай кабыл алам да? Жөнөкөй эле бир нотариалдык кызмат катары кабыл алып калдым, өзгөчө акыркы жылдары. Эч кандай дебаттар жок, эч кандай курчу ойлор жок. Бар, саналуу гана эл өкүлдөрүнүн оозунан чыгып жатат да. Сиз буга кандай көз караштасыз? Эми көпчүлүк өзү ошо алып барды да, чынында. Жарандар учурунда конституцияны кабыл алды. 80% туурабы? Адашпасам. Референдум болгондо алар ошол конституция макул болушту. Анан ошол конституция бекитилгенде мен дагы оюмду айткам. Ошого келебиз. Келдик. Так что менимче жарандар макул болуш керек. Кээ бир айтып атышпайбы? Журналисттер уже журналисттерге бааны берип атышпайбы? Азыр мына уже кээ бир түшүнүп башташты да. Айтып атышат, мен мисалы митингге бара албайм дейт. Хотя бы журналисттерге проблемаларды айтсам, акасы журналисттер жок болуп калды. Карабайсыңарбы? Ооба. Бирок өзү эле ошол жаран өзү эле
учурунда журналисттерди мазактап, жамандап, анан барып еще конституция макул болуп, өзү ошого алып келди да. Жоопкерчиликти албай жатышат, Эми менимче чыдаш керек. Азыр аткаруу бийлиги чечеби бардыгын? Көпчүлүк нерсени чечет, эми бирок мыйзам чыгаруу орган өзүн дагы ролу ошол жерде тапты. Эгер мындай мыйзам чыгаруу жактан албетте туура айтасыз, бизде кээ бир маселелер 3 окуудан бат эле өтөт, но бирок мисалы бизде бюджет деген бар. Республикалык бюджетке ошол мыйзамга эч ким көңүлдү бурбайт да, жарандар өзгөчө. Ошол жерде ошол финансылык конституция каралганда бир топ эле депутаттар сунуштарды берет. Ошол округда кандай маселе бар, ошону чечкенге алар аракетти кылышат да. И действительно бизде ушундай рычаг бар. Бир топ эле өзгөрүүлөрдү биз киргизебиз ошол бюджетке. Калганы албетте саясий маселелер бар, ама саясий маселелер алар бат эле өтүп кетет. Мындай салык кодекстерди талкууласа болот да. Сиз канча чакыруунун депутаты болдуңуз? Ошондо азыр 3-үчү. Кандай ойдосуз? Азыркы парламент, кетип жаткан парламент Кыргызстан тарыхындагы эң көз каранды болуп тарыхта калдыбы? Азыркы парламент кетип жаткан. Эми мен билбейм тарыхта кандай жазылат. Себеби аны тарыхчылар жазат. Мисалы сиз өзүңүздүн сезимдериңиз боюнча 3-үчү жолу Жок, мен мындай айтсам, эң мындай комфортный дискуссия көп болгон парламентти айтсам, бул 5-чакырылыштагы парламент болгон. Дискуссия көп болчу, мындай да, саясий интригалар дагы көп болчу, бирок ошол эле кезде жарандар бүт баарын маалыматты билчү да. Кандай мыйзамдар чыгарып атат, эмне болуп атат, алдын ала уже коалиция болобу, болбойбу деп бир топ эле талкуулар болгон. Сиз дагы аны, по-моему, билесиз. Ооба. Жакында эле шайлоо эрежеси өзгөрдү. Ошол мыйзам боюнча кандай ойдосуз? Эми парламент ошол мыйзам менен келет да, түзүлөт. Мен жалгыз ошол мыйзамга каршы болгом. Жапжалгыз. Бир эле добуш каршы болчу. Мен себебин айта кетсем, негизи колдоп аткам, биринчи окууда колдодум аны, мыйзам долбоорду. Мен ойлогом да сунуштар өтөт деп. Мисалы азыр каталарды айта кетсем, биринчи ката, даже ката эмес, бул байлуу ушундай талапкерлерге ыңгайлуу болгон мыйзам болуп калды да. Күрөө жактан алсак, азыр күрөө болсо 300 000 сом. Ооба. Кайтарымсыз. Мурун болсо 5% алсаң, өтүп кетсе. Кайра кайтарып берчү. Ооба, азыр всё, бересиң, республикалык бюджетке кетет. 300 000 сом бул азбы? Көп да бул, карапайым калк үчүн көп да. Мугалим кантип төлөйт ал акчаны? Мен дагы ошону айтып аткам. Бир топ эле жарандар уже талапкер катары боло албайт да. Сен как будто бы билетти алгандай кымбат баа менен ушундай болуп калды да. Ал эми кийинки бул агитаторлор боюнча бизде мурун 21-жылда мен өзүм ушул норманы киргизгем. Себеби бир топ эле партиялар жөн эле добуштарды сатып алып жүрүшкөн да, мыйзам түрүндө сатып алып жүрүшкөн. Договорду түзүп, бир жаранды агитатор кылып алып, ошо 2000 сом төлөп эле жүрүшкөн да. Анан карасаң, кээ бир партиялардын 10 000 агитатор болчу, 20 000 агитатор болчу. Эми түшүнүктүү да, бул жөн эле акча таратуу, алар агитацияны кылбайт, үйдөн эле отурушат, үй бүлөнү алып келишет, всё, ошол менен агитациялардыкы бүттү да. Биз 21-жылда потолокту киргизгенбиз, 500 эле болуш керек деп, бир мандаттуу округдан шайланса, партиядан шайланса 10 000ден ашык эмес агитатор болсун деп ушундай потолокту киргизгенбиз. Ал эми азыр бир мандаттуу округдан 1000 агитатор алсаң болот. Бул чынында цифра өтө чоң.
Мен мисалын айта кетсем, 1000 кишиге сен 5000 сомдон таратып таратсаң азыр, как минимум мына 5000 уже голос сенде бар. Үй бүлөсү менен бирге, ооба, туугандары менен. 5000 голос бар. Ал уже бизде бир топ эле талапкерлер бар, экинчи орунду алам деп. Ал чуркабайт, эл менен сүйлөшпөйт, жөн эле акчаны ыргытат, причем мындай мыйзам түрүндө ошону акчаны берет да. Мыйзам ушундай шартты куруп атпайбы? Үчүнчүдөй болсо, бул азыр шайлоочу, мисалы, сиздин пропискаңыз каерде? Аламедин районунда. Аламедин районунда. Сиз любой участкада ошол Аламедин районуна добушту бере аласыз. Любой участкада. Бул бир четинен жакшы, тура эле. Эң мындай сонун шарт болуп калды да, жаран любой учурда, любой жерде болуп атканда ал барып добушту бере алат. Бирок мен айткам да, мындай хотя бы кылбайлыбы? Ошол эле, мисалы мен Бишкекте жүрсөм, только өзүм округка Бишкекте баш керекмин. Бирок нарында болуп калсам, да, сөзсүз мага ушуна уруксатты бергиле. Башка областта болуп калсам, шартты бергиле. Бирок район менен чектелсе ошол мен округ, анда мен ошол башка районго барбаш керекмин. Себеби бул жерде мындай проблема болушу мүмкүн да. 1-май районунда мисалы азыр шайлоо башталса, бир талапкер отуруп алып, ошо 1-май районунда жашаган кишилерди башка райондорго алып барат. Эмнеге алып барат? Себеби эч ким билбей калат, домком иштедиби, иштеген жокпу. Домком отуруп алып, аны машинага отургузат, таксиге отургузат же маршруткага отургузат. Башка районго алып барып, ошол жерде добушту бере беришет да. И байкоочулар, эч ким ошону көрбөй калат да. Административдик ресурсу даже колдонсо болот, эч ким билбей калат да. Если шайлоочу өзүнүн участкага сөзсүз баш керек десе, анда биз көрмөкпүз да ошол жерде. Уже, значит, административный ресурс иштеп атат. Азыр болсо, бул система менен биз билбей калабыз да. Вот ушундай каталар бар да, иш кылып, ошон үчүн мен каршы болгом. Бул мыйзамдын артында так кандай аракеттер жатат? Эмнени каалап жатышат? Эми биринчиден бул шайлоо системасы толук эле башкача болуп калды. Партиялар саясий процессте эми алар дагы иштесе болот, бирок уже менимче пассивдүү иштейт. Партиялар өлдү го дейм, толук. Өлдү. Себеби бирок алар сунуштаганга укуктуу ар бир округда, бирок шайлоочу фамилияга добушту берет да. Партияга эмес. Шайлоо системасы таптакыр эле өзгөрүлдү. Менимче келечекте биз партияга көчүш керекпиз да. Баары бир. Мен албетте мага жагат, мисалы өзүмө жеке мага ошол бир мандаттуу округтан шайланганы жагат. Сизге эң ыңгайлуу ошол да. Ыңгайлуу. Бирок чынында мындай алсак, келечекте биз партияга көчүш керекпиз. Себеби негизи биз парламентте идея менен келиш керекпиз. Бир программа менен келиш керекпиз. Өлкөбүздө мындай маселени чечебиз деп ошол менен келиш керекпиз да. Азыр болсо ар бир депутат майдаланып калат да. Себеби сен өзүнүн округтан маселени көтөрөсүң, кийинкиде сени шайлоочулар колдобойт. Сен ошондо мажбур болосуң ошол мусорка жөнүндө сүйлөп, освещение, мисалы, кичинекей жол боюнча. Себеп 5 шайлоочуга бул чоң маселе, чоң проблема. Өлкөдө мисалы проблемалар мындай республиканского масштаба, алар башка да, туурабы? Ооба да. Бул аракеттин артында кандай максат жатат? Ошол суроомо жооп берсеңиз. Мен так эле айттым да, парламент майдаланып калат да. Көз каранды болуп. Бирок мен мисалы ошо карабай, мисалы, бир мандаттуу шайландымбы, шайланган жокмунбу. Мен республикалык жерде, республикалык масштабта маселени көтөрөм. Тилекке каршы
70% уже жергиликтүү маселелер болуп калды да. Мен өзүмдү карадым, мына анализ кылып чыктык. 70% мен мына жергиликтүү маселелерди. Бул мыйзам президент тарабынан демилгелендиби? Бул мыйзам депутаттар сунуштаган. Бир топ эле депутаттар, 30 эле депутатпы ушуна кол койгон. Эми ким жазып берди, аны билбейт экем. Жазып берген адамдар маанилүү болуп атат да. Жазып берген. Эми мен максат ошолор тараптан белгиленип атат. Мен азыр айтсам, мисалы администрацияда жазып беришти десем, алар айтат да эртең, сен ошону көрдүңбү, кармадыңбы, ким сага айтты, көрсөтүп берчи деп ушундай суроолор болот да. Ошон үчүн мен айта албайм. Бирок мен өзүмдү оюмду айта кетсем, менимче депутаттар аны жазган жок. Айта албайм деп атпайсызбы? Кыргызстан демократиянын аралчасыбы дагы эле, же болбосо авторитардык башкарууга толугу менен кирдиби? Өзүңүз эле көрүп атасыз го, реалдуу жашоо кандай болуп атат. Реалдуу саясат, демократиянын имитациясы бар. Так менимче демократия жок. Ал кандайча ошондой абалга келип калдык биз? Аны дагы мен айтып бергем. Жарандар учурунда колдошту. Бизге ушундай конституция керек деп. Конституция так жазылган. Президенттин ыйгарым укуктары, башка мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары и Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары. Бизде бир топ эле ыйгарым укуктар калган, бирок ошол эле кезде биз өзүбүз колдогонбуз, туурабы? Күчтүү президент болсун деп. Таң калам да, ушул кандайча биз ушуну колдой беребиз дейм да. Болбосо буга чейин болгон окуялардын баардыгы эле ошол авторитардык башкаруунун кесепетинен улам келди да. Кайра эле биз ошол абалга туш болуп калганыбызчы? Менимче мындай жарандардан сурамжылоону өткөрүш керек да. Эмне себеп менен силер ошо алып бардыңар деп. Себеби мен өзүм 21 жылда ошол конституцияга каршы болгом да. Эми бирок мыйзам күчүнө кирди. Менин принцип ушундай. Мыйзам күчүнө кирди, эми биз бүт баарыбыз кандай болбосо дагы ошол мыйзам менен жашаш керекпиз. Таң калыштуу. Таң калып эле бүтө албайм да. Сиз парламенттик башкарууну колдойсуз, Негизи ооба, мага парламенттик башкаруу жагат. Мен ошол боюнча бир топ эле үгүт иштерди дагы кылгам. Учурунда атайын биз группаны топтоп ушундай катталып анан үгүт иштерди кылганбыз. Тилекке каршы 5% парламенттик башкарууну колдогон. Болбосо биз толук парламенттик башкарууда жашаган жокпуз да. Туурабы? Жашаган жокпуз. Туура, эң туура. Бизде бирок бир топ эле учурунда сөздөр туура эмес маалыматтар берилген, туура эмес атайын жамандоо максатында болдубу дейм да, булчу. Парламент мындай болду, тиндей болду, уят кылды, уруш эле талаш, калганы жумуш жок деп мүмкүн жарандар ошол маалыматка ишенип, мүмкүн ошон үчүн алар конституцияны колдошкон. Бизде мындай накта парламентаризм болгон эмес. Бизде дайыма президент күчтүү болгон. Вот ошол эле 5-чакырылышта мен болгом да. Бирок парламент дагы күчтүү болгон. Но президент любой учурда мындай распуска ошону парламентти кетиргенге укуктуу болгон да. Келечекте парламентке башкарууга баруу ыктымалдуулугу барбы? Менимче биз ошого барабыз, албетте. Келечекте мүмкүн азыр эмес, 5 жылдан кийин эмес. Мүмкүн 10 жылдан кийин. Жакында эле Токаев парламентте сөз сүйлөп айтты го, биз парламенттик мамлекет куруш керекпиз, партияларды бекемдешибиз керек, партиялык тизме менен шайланышы керек депчи. Биз мурун ушул жолго аттанып аракет кылып жаткан
нерседен кайра баш тарттык. Эми Коңшу Казакстан президенти ошол жөнүндө сөз кылып атат да. Эми Казакстан толук парламентаризмге өтпөйт. Менимче Борбор Азияда өлкөлөр ошого барбайт азырынча. Бул жерде күчтүү комшу мамлекет бар, анан Россия бар. Аларга идеологияга ошол күчтүү парламент деген парламенттик башкаруу жакпайт. Азырынча Борбор Азияда болбойт. Да, Казакстан аракет кадамдарды баштады, бирок алар партия менен даже парламентти чогултса, бирок парламентаризмге менимче барбайт алар. Сиз өзүңүздү оппозиционермин деп эсептейсизби? Жок, эсептебейм, себеби оппозициялык болуш үчүн сен бир топ эле аракеттерди кылыш керексиң. Мен сын пикирлерди айтам, айтып эле жүргөм. Сиздин көз карашыңыздын көпчүлүгү эле оппозициялык болуп атпайбы? Эми оппозиция бул менимче Мадумаровду айтса болот да. Мен мисалы оппозиция катары айта албайсың да мындай. Мен даже өзүмдү ушундай оппозиция катары уже. Себеп неде бул? Себеп неде? Себеп мындай, негизи сен айтыш керексиң. Мен силер менен макул эмесмин, мындай кылыш керек деп, сен уже так көрсөтүш керексиң. Программаны, идеяны айтыш керек. Эмнеге каршы болуп атасың? Мыйзамдар боюнча да, менге мыйзамдар менен макул эмесмин. Мен каршы берип атам мисалы. Көпчүлүгүн ушундай позициядасыз да? Анализдесемчи? Мүмкүн ушундай көрүнөт, да. Себеби мен көп нерсени ачык эле айтам да. Конструктивдүү, кээде конструктивдүү оппозиция деп айтсак, ушундай болот го менин. Туура болобу дейм да? Туура болот го. Конструктивдүү оппозиция да? Туура. Сиз бийликтин багытын колдойм деп эч качан айткан эмессиз да, туурабы? Садыр Жапаровдун саясатын колдойм депчи. Эми башкы мыйзамга каршы чыктыңыз, парламенттик башкарууну айткандар кишилер көп. Менимче во мне там не нуждается, да? Бирок сиздин ойлоруңуз өтө маанилүү жана канчалык бир даражада аларга таасир этеби дейм да, анткени президент өзү кээ бир учурда комментарий берет го. Сиздин атыңызды атабаса дагычы. Ооба, себеби мен жөн эле мындай болбойт деп айтпайм. Мен дайыма эле сунуш менен айтам да. Мисалы, бул маселени мындай чечсе болот эле деп, же ошону токтоп турсак деп ушуну айтам да. Ошон үчүн кээ бирде комментарий болот. Жок, бирок кээ бирде менин сунуштар өтөт. Мисалы, бүгүн өтпөсө дагы мен мындай анализ кылып алдым да, мен дагы мыйзамдарды кандай сунуштадым, сунуштарды кандай бердим. Ошону карасам, көпчүлүк өтпөйт. Бирок анан убакыт өтүп, алар өзүлөрү ошону киргизет да. Мисалы, ошол эле тонировка боюнча киргизди да, киргизди. Эми бул мындай экономика жактан. Ооба. Эми жаран катары мен деле өзүмдүн оюмду азыр билдирип коеюн. Сиз кайсыл пикирди, сөздү айтсаңыз, мен ошону колдойм да, анткени мага жакын да булчу. Жаран катары, шайлоочу катары. Ошон үчүн сиздики жогоруда биз белгилегендей мындай конструктивдүү, оппозициялык маанайда сунуш иретинде айтып келесиз да. Радикалдуу эмес. Да, туура айтасыз. Оппозициянын да жүзү ошондой болушу керекпи дейм да, Кыргызстандачы. Негизи ооба, конструктивдүү ушундай болуш керек, сунуштарды айтыш керек, көрсөтүш керек. Сен каршы болсоң, эмнеге каршысың, раз каршы болсоң, анда башка альтернативдүү идеяны бер деп мен ойлойм да, ушундай оппозиция болуш керек. Азыркы учурда канчалык даражада массалык маалымат медиалары жана ошол эле депутаттар өздөрүнүн оюн билдирүүдө көз карандысыз? Эми массалык маалымат каражаттардын азыр акыбалы өтө оор. Мисалы, айтса айта алат, албетте, бирок жоопкерчилик сезиш керек да. Азыр цензура болуп калды. Өзүндү цензура алар кылып атышат. Себеби алар да түшүнүп атышат, кайсы биз саясий жашоодо жашап атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр
мындай независимый мындай иликтөөнү кылсаң этият кылыш керек да. Анан депутаттар айта алабы айта албайбы, мен азыр айтсам, мисалы айта албайт десем, эртең эле чыгышат да. 5-10 депутат чыгышат, коллегалар. Сен эмнеге биздин атынан сүйлөп атасың? Биз айта алабыз керек болсо. Таң калыштуу, өздөрүнүн ичинен башка көз карашта ээ болгон эл өкүлүн бастырып жиберишет го. Кайра иштегилепчи. Болмок беле да ушундай эмечи. Акылга сала турган болсок. Эми менимче ушундай не только Кыргызстанда, башка өлкөлөрдө дагы бар да. Бул жаңылык эмес да. Мисалы мен башка өлкөлөрдө болгом. Бир топ эле депутаттар менен сүйлөшкөм, аларда дагы ушундай бар да депутаттар. Бул биздин чөлкөмдө, Ооба. Өмүрбек Текебаев айтты эле го. Жүгүнүп туруп кол чаап каласыңар депчи. Биз ошондойго баратабызбы азыр? Сиз кандай ойлойсуз өзүңүз? Мен ойлойм, баратабыз депчи. По-моему, Келдик. Барбайлы, Мурун ар бир жаран мындай ойлогондо, бийлик мен тийбейт деп ойлошкон да. Бирок күчтүү бийлик азыр мына тартипти бир топ эле тармакта алып келип атат. Сөзсүз жаранга бул таасирин берип атат да. Мисалы бирөө учурунда жерди туура эмес алып алды, же үйдү айыл чарба жеринде куруп алды, же мисалы бир ишканадан бирдеме уурдады, ишип. Азыр тартип курганда ар бир жаран ошону сезиши мүмкүн да. Ошон үчүн азыр көбүнчө уже акырындан ойлонуп калышты да. Керекпи бизге ушундай саясий авторитардык режим керекпи деп ушундай ойлонуп калышты. Комментарияны окусаң, мындай Facebook'та, YouTube'та, башка соц тармактарда мындай жөнөкөй жарандар менен сүйлөшүп калсаң, алар дагы ошону айтып атышат да. Биз ойлогонбуз дейт, мурун мындай ойлогонбуз да, мамлекеттик чиновниктерге эле тийишет, бизнесмендерге тийишет, бизге келбейт деп. Уже ой кичине өзгөрүлдү. Ар бир үйгө эшик каккылап келип калышы мүмкүн, Любой учурда. Кыргызстанда мени ушул суроо аябай ойлондурууда. Мыйзамдуу жол менен, шайлоо эрежеси менен бийлик алмашуусу мүмкүнбү? Негизи мыйзамдуу жол менен эле болуш керек. Башка вариант жок бизде. Негизи биз дагы эле мындай кылабыз, тиндей кылабыз дей берсек, биздин мамлекетибиз таптакыр эле жакырда жашап калат да. Келечекте кандай болот деген суроо мени Келечекте- ойлондуруп жатат да. Келечекте только шайлоо менен алмашылыш керек. Ошол Только нерсе шайлоо менен. мүмкүнбү дейм да. Эми мен ойлойм мүмкүн, и аракетти кылыш керекпиз. Жөнөкөй жаран дагы ошону айтыш керек. Ошону талап кылып, Талап кылыш керек, сөзсүз. И менимче боло берет го. Азырынча мына азыр парламенттик шайлоо болот, анан президенттик шайлоо болот. Биз ошол эле жол менен эле барыш керекпиз да. Шайлоо учурунда ар бир жаранга бийлик берилет, ал барып ошо бийлик менен пайдаланып депутаттарды жана президентти шайлаш керек да. Ошол парламенттик шайлоо эмне себептен болгону жатат? Парламенттик шайлоо биринчиден бул мындай да, негиз. Мисалы биз 26-жылда ноябрда негизи шайлоо кылыш керекпиз, бирок ушундай кылсак 27-жылда бизде президенттик шайлоо. Ошол президенттик шайлоону жарыя негизи сентябрда же октябрга биз кылыш керекпиз. А парламент уже 7-чакырылыштагы парламент уже шайлоодо болуп калат да. Ошондо эки чоң процесс, шайлоо процесс башталат. Эми бул коркунучтар дагы бар. Анан шайлоо учурунда депутаттар өзүлөр шайлоодо болсо, анан президенттик шайлоону баштаса,
эми бирөөсү дагы жетектеп мындай Кыргызстанда жетектеп караш керек да. Анан ошон үчүн бул бир негиз. Экинчи негиз болсо бул ошол эле шайлоо система өзгөрүлдү. Фракциялар жакшы уже иштебей калды. Депутаттык топтор иштебей калды. Себеби бүт баары уже түшүнүштү да, мага зачем фракция, если мен эртең эле округтан шайлоого барам. Ошон үчүн менимче ушундай негиздер да. Азыр биз угабыз, кичине калды. Бир жума ичинде биз ошол негиздерди угабыз да. Бирок менимче жазда кылсак туура эле болмок. Да, мүмкүн ошо 26-жылдын ноябрга чейин алып барбай эле жазында кылсак туура эле болмок да. Шайлоону кышында кылган өзү туура эмеспи дейм да. Суукта ооба. Ким кылат сууктачы? Эми суукта оорураак. Орусия эле кылбаса. Бирок 4 жыл мурун ноябрда, 28 ноябрда добуш берүү күнү болгон. Эч ким билгенбиз да. Эң төмөн болгондо. Эми билбейм кандай башка райондордо төмөн болчу. Октябрь айында мисалы активдүү жарандар болгон да. Сиз үчүн келип добуш беришкен. Мүмкүн. Жакшы. Ошондой экен да, эгерде талапкер бир симпатия жаратса, келет да. Адамдарчы добушун бергенчи, жаратпаса келбейт да. Андан көрө жылуу жумшак үйдө болгонум жакшы депчи. Ишеним пайда болсо дагы негизде могу саясий процесстерге. Себептер ар кандай, андай дагы болушу мүмкүн. Анан көпчүлүк мисалы Россияда болгон мигранттар алар шайлоого катыша албай калышты. Азыр болсо аларга дагы мүмкүнчүлүк берилет. Мен айткандай любой участкадан мындай шайлоо укук берилип атат. Эми базарда жүрөсүнбү, любой жерде жүрөсүнбү, эми 5 мүнөт эле коротосуң да ошого. Кирип алып эле добушту бересиң. Эмнеге парламенттик шайлоо болгон жатат, президенттик эмес? Менин оюмча президенттик биринчи болсо дагы адилеттүүрөөк болмок беле дейм да. Анткени мурунку конституция менен шайландып президент болуп отурат. Жаңы конституция кабыл алгандан кийин жаңы шайлоо болуп, ошондо анан легитимдүү болмок беле дейм да, бийликчи. Аны президент өзү арызды жазса, мисалы мен кетем деп, анда мындай азыр эле башталмак. Эми бирок жазбайт да. Биринчи парламентти кетирип, депутаттарды кайра шайлатып, анан шайланган ишенимдүүрөөк окшойт. Мейли, андай болсо дагы, бирок бул жерде негиз мындай өзөгү кичине башка жерде да. Шайлоо таза өтсө, анда жакшы. Ошого ишенесизби, шайлоонун таза болушуна? Эми менимче мен ишенем, бирок ким билет, убактаны көрсөтөт. 21-жылда мисалы Бишкекте административдик ресурс болгон эмес. Бирок сиз айтпадыңызбы, президенттин баласы талапкерлер менен жолугуп жүрөт. Аны башталышында болгон, анан президент өзү ошону угуп, ошону токтотту өзү эле. Билесиз да, ал комментарийин берген. Ал өзү эле ошону токтотту. И менимче туура эле болгон да. Азыр болсо административдик ресурс менимче болбойт. Бирок добуш алуу, добуш сатуу ошол болушу мүмкүн да. Бирок добуш сатып алуу болбогону менен парламентке келген депутаттардын сөз эркиндигин чектесе, оюн билдиргендердин мандатын алып койсо, айырмасы жокпу дейм да, тиги добуш сатууга көз жумуу менен кийинки парламентке болгон мамиле. Эми кийинки парламент кандай иштейт, аны көрөбүз го. Мүмкүн тескерисинче оозду жаппагандар мүмкүн келет. Биз билбейбиз да кандай. Көрөбүз. Келет туурабы. Аны көрүш керек. Биз бир топ эле азыр шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Мисалы ошол эле ОПГшниктер келе албай калат, судимость болгон келе албай калат, диний иштерди аткаргандар барбайт. 5 жыл Кыргызстанда жашабасаң, алар жашабаса, ошондой жарандар бара албай калат алар.
ишылып бир топ эле чектөөлөр бар. Менимче 300 000 сомду жөн эле төлөгөндөр барышат да көпчүлүк. Ооба да. Алдын ала баардыгын эсептеп, Да. Сиз айткандай, сиз иштей турчу схемасы аз айтып койдуңуз окшойт баардыгыначы. Но саясатта жүргөндөр бүт баары эле ошол схеманы жакшы эле билишет и ошол менен иштеп эле жүрүшөт да. Мен ойлонуп турдум деп койгоңуз, сизден дедим да. Орусия, Украина ортосундагы окуя боюнча сиздин позицияңыз кандай? Негизи согуш болбош керек. Адам катары мага мындай согуш вообще таптакыр эле жакпайт да. Негизи биз тынчтыкта, дүйнө тынчтыкта жашаса сонун болот эле да. Бул ошол эле Россия Украинага тийиштүү, бул ошол эле Израиль Палестинага тийиштүү. Адамга бир топ эле иштер бар да, табылат. Согуш болсо бул эми 21-кылымда маселелерди башкача чечсе болмок да. Ушул боюнча көп пикириңизди билдирбейт экенсиз. Тышкы саясатты бизде президент алып барат. Азыр мисалы мен өзүмдүн оюмду айтып алсам, кичине мындай проблемалар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мен азыр көп ушундай айтпай калдым да. Бир тарапты тандоодон баш тартасызбы азыр? Бир тараптуу эми же Россия же Украина деп. Ооба. Жок, биз мен мындай айтам да, дайыма эле бизде сен давай тандап кой деп атышпайбы менимче. Кыргызстан тарыхта мына канча уже болду, 200 жылбы Россия менен байланышта болгон. И келечекте болот. Келечекте дагы болот да. Бизде андай тандоо болбош керек да. Же сен муну танда, же сен тилерди танда деп. Бул стратегиялык партнер, бир топ эле алардан инвестиция келип атат. Бир топ эле биздин жарандар кош жарандуулукту алып ошол жерде жашап атышат, оокатты кылып атышат. Ошон үчүн менимче биз келечекте дагы алар менен партнер, мындай жакшы партнер катары иштейбиз. И мына керек болсо атомный энергетика жактан алар бизге жардам берет, ошол жактан. Атомный энергетика бул чоң маселе. Европа алыс, батыш мамлекеттер алыс. Биякта жакын болгон мына Кытай, Россия. Сиз айткан идеялардын ишке ашырылуусуна башкы тоскоол жараткан Орусиябы дейм да? Парламенттик башкаруу, ошол эле демократия, сөз эркиндиги мисалычы. Ушундай идеяларга алар каршы, бирок биз өзүбүз эле тандаш керекпиз да ошону. Бизге тескерисинче оңой болуп калат да. Оңой болуп калат тышкы саясатта. Себеби биз бир азыр чечимди чыгарсак, Россия, Кытай билет ким менен сүйлөш керек. Парламент чыгарса мисалы, эми парламент менен бүт бар депутат менен бирөөсү келип алып башка өлкөдөн сүйлөшө албайт. Ал билет. Бул маалымат чыгып кетет, купуя болбойт. Ошон үчүн бизге эле оңой болмок да. Кытайдын азыркы учурда Кыргызстанга болгон таасирин кандай баалайт элеңиз? Кытайдын таасирине экономика жактан мисалы чоң эле таасир болуп атат, өзгөчө азыр. Бир топ эле ишканалар ачылып атат. Азыр мына темир жол курулат, чоң масштабтуу проект. Экономикага бир топ эле таасирин берет, пайдалуу жактан. Маданий, саясий жактан биздин айырмасы өтө чоң. Тилибиз дагы бири-бирге окшошпойт, таптакыр эле. Маданият жактан мындай таасирин бере албайт го, себеби мен Кытайда даже болгондо 1 жыл мурун мен аларга дагы айткам да, биз мисалы мындай айткам. Биз мисалы билбейбиз силердин кинолорду. Көпчүлүк кинолорду билбейбиз. Кытай кандай жашап атат, биз аны билбейбиз. Себеби тоскоолдук бул жерде тил. Ошон үчүн анан маданияты дагы салыштырма кыла албайбыз да чынында.
аларда таптакыр эле башка, биздики таптакыр эле башка. Экономикалык таасир акырындык менен саясий таасирге деле айланып кетиши мүмкүн да. Кытай карасаңар, мисалы ошол эле Африканы, алар саясатка киришпейт. Алар экономикага киришет, ресурстарга көп көңүлдү бурушат. Мындай саясатка киришип алып, бир саясий процессти өзгөртөйм деп алар ошого барбайт. Алардыкы метод, башкаруу методдор совсем башкача. Америка өлкө, мисалы, алар киришет. Алар ошондон башташат да. Маданият жактан, мына биз керек болсо англис тилди көпчүлүк билбесе дагы, бирок Голливудтан кинолорду көрөбүз. Ошол жерден трендтер келет, туурабы? Батыш машиналарды айдайбыз, кийимдерди кийебиз. Вот. Алар маданиятка таасирин берип атат. И саясатка керек болсо алар ошондон башташат да. Кытай болсо алардыкы методика кичине башкача. Алар жолду оңдойт, жардамды берет. Мисалы, алтын казат бул жерде, ишканаларды ачып. Акырындан экономикага киришип, алар уже өтө мындай таасирлүү болуп калат да, чоң партнер болуп калат. И биз ошону дагы сезип, биз ойлонуш керекпиз да. Но бирок чоң масштабтуу проекттерге биз, мисалы, мен каршы эмесмин, мен ойлойм, аны кылыш керекпиз, бул өтө сонун. Мисалы, темир жол бизге эле дагы пайданы берет, бир топ эле. Абдан жакшы. Аты экономикага киришип алып, мисалы, алар мындай кылышат экен да, алар өзүнүн курулушчуларды алып келишет, өзүнүн жумушчуларды алып келишет, анан биз жумушсуз калыш мүмкүнбүз да. Ошон үчүн этияттуу болуш керек бул жерде. Но бирок иштеш керек. Сөзсүз иштеш керек, пайдаланыш керек. Бул мамлекет өтө чоң, рыногу дагы чоң. Бир топ эле алардан үйрөнсөк болот, экономика жактан. И үйрөнүш керек менимче. Кытайдан, Туура. Экономикалык жактан, сабак алсак болот, технологиялык жактан. Бирок идеологиялык жактан кичине бизге кооптуу деген да ой келет да, башкаруу формасы жагынан, стили жагынан. Кытайчы? Идеология болсо, алардыкы дайыма эле империя болгон, мурун хандар болчу, азыр коммунисттик партия болсо дагы, бирок анын жетекчиси хан эле да, туурабы? Ооба. Вот. Мындай, по сути, ошол эле калды. Так что, менимче, бизге идеология бул жакпайт. Себеби биз көчмөн элбиз да. Мындай менталитетте бизде бар ушул. Көчмөн руху башка деңизчи. Ооба. Бизге, мисалы, хан жакпаса, же биз өзүбүз эле качып кетебиз, же хан менен барып мушташабыз да. Акыркы жыйынтыгы ошондой болот. Тарых көрсөттү да. Тарых көрсөттү, ооба. Сиз мыйзам көп жазасыз. Азыр экинчи орунда экенсиз, биринчи Марлен Маматалиев экен. Ушундайбы? Ооба, статистиканы көрдүм. 24 KG чыгарыптыр. 6-чакырылышта мен биринчи орунда болгонсуз. Марлен Маматалиев менин коллегам, ал туура активдүү болгон. Ал атайын фракцияга, секретариатка жакшы юристтерди алып алып, бир топ эле мыйзам долбоорду жазган. Жазган башка, бирок мыйзамдын эффективдүүлүгү да башка да. Туура айтасыз. Ага өзүнчө баа бериш керек да, туурабы? Ооба. Эмне себептен бизде мыйзамдар кагаз бетинде эле калып калат көп учурда? Иштебей. Эми бул жерде же каржы таба албай калат, же аткарылышы жактан аксап калабыз, же көзөмөлдөө начар болот. Мисалы, тынчтык жөнүндө биз мыйзамды чыгардык, тилекке каршы ошону же милиция жакшы иштете албайт,
же башка мамлекеттик органдар. Сиз Байташ деп айттыңыз го, жанакы Ооба. курулуш компаниясы. Кытайдын компаниясы. Кытайдын компаниясы да алчы. Ал жагы да Мен өзүнчө кызыктуу экен да. Мен билем, Кытайдын компаниясы. Ким менен байланышы бар? Аны вот билбейт экем, ким менен байланышы бар, бирок булар кадимкидей биздин вообще мыйзамдарды сыйлабай керек болсо түн күн болобу ушул курулушту кылып атышат. Эл канча жолу мындай чыгышты, дагы эле токтоткон жок. Мен дагы жогорку кеңеште айттым, бүт баары эле билет, мэрия билет, милиция билет, бирок бүт баары эле айтышат да, бул Байташ биз эчтеке кыла албайбыз деп. 200 болбош керек да, мынчалыкчы. Алар мындай публично айта албайт, мындай сүйлөшкөндө айтышат да, биз эчтеке кылабыз, мындай штрафты эле сала алабыз, разъяснение кылабыз, түшүндүрмө сөздөрдү айта алабыз. Бирок бул компания өтө Демек жогору жактан бир колдоосу бар экен да. Мүмкүн. Элестетели, колуңузда бийлик бар да. Бийлик дегенде эми президентсиз да, бизде эң таасирдүү адам президент го. Чечим чыгарып, ошону ишке ашыра алганчы өзү. Эң биринчи чечимиңиз кандай болмок? Мен мурун мындай ойлочумун да, президент болсом 24 саат ичинде ОПГшниктерди жок кылмакмын. Эң биринчи чечимиңиз ошол болмок, Болмок, бирок азыр мына бийликке дагы ошону рахмат айтыш керек. Туура эле кылды. ОПГ менен катуу эле күрөш керек. Менимче бийлик ошол менен жана бир топ эле иштер менен алар тарыхта калат да. Президент Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Кыдыршаевич дагы алар тарыхта калышат. Мына Борбор Азияда карасак, СНГ мамлекетинде биз жалгызбыз, ошону башка мамлекеттер кылган жок. Ишке ашыра алган, Ооба, биз элебиз. Башка мамлекетке барсаң, аларда криминал дагы эле бар. Башты көтөрүп эле жүрөт, саясатка аралашып. Бизде уже андай болбой калды. Мен бул проблема өтө чоң деп ойлойм. Ал эми коррупция боюнча азыр дагы күрөш болуп атат. Бул дагы жакшы, туура эле. Единственное, шарттарды дагы куруш керек, айлыктарды көбөйтүп, мисалы судьяларга азыр айлыктар 300 000 сомдон төмөн болбойт деп айтып атышпайбы? Бул өтө туура. Вот ушул жол менен баш керек. Если ал мисалы бир жерден акчаны алса, кармалса, ал таптакыр эле бүт баары конфискация болуш керек да. Мен мисалы президент азыр президент болсом, билим берүү системага көп көңүлдү бурмакмын да. Бизде бала бакчага балдар барган саны, мындай карасак, билим берүү агартуу министрлиги 44% деп ушуну айтып атат. Бирок менимче андан төмөн. Себеби биз 6 ай эле мурун эле 26% эле болчу, 6 ай ичинде мындай 18%га как будто биз ушунча бала бакчаны ачкандай болуп калдык да, андай эмес. Бул маалымат менимче мындай нарисованный да, жөн эле. Ошол жактан бала бакчаларды срочно ачыш керекпиз. Ошол проблемадан бир топ эле проблема жаралат да. Аялдар иштеп албайт, үйдө отурушат баланы карап. Бул дагы экономикага тийиштүү маселе. Анан мектептерди алсак, мектептерди таптакыр эле ошол программаларды башкача иштеш керек да. Көпчүлүк сабактар мындай жашоого мындай байланыштуу болуш керек да. Математиканы бергенде ошол эле каржы сабактар болуш керек. Ошо математиканын ичинде. Керек болсо географияны бергенде тарых менен берсе болот. Себеби мурун Кыргызстан кандай болчу, Рим кандай болчу. Биз азыр эле географияны карап атабыз, карта мынаса, картаны жаттап ал, бул жерде Кыргызстан, бул жерде Кытай, ал мындай мурун кандай болчу, ошону үйрөтүшпөйт. Анан таптакыр эле мектептерде өзүнүн ой жүгүртүүсүнү мындай өнүккөнгө сабактар практически жок да.
андай жок. Вот менимче ошону кылыш керекпиз. Жашоодо керектүү нерселерди үйрөнүш керекпиз. Биз көбүнчө теорияга кирип алдык да. Ошол реформа кылмакмын. И университет болсо, көпчүлүк студенттер негизи окууга киргенде биринчи курстан баштап не только сабакка барыш керек, сабактан тышкары практика жүзүндө еще практиканы, стажировканы өтүш керек. Бул дагы сабак катары болуш керек да. Керек болсо ар бир мамлекеттик органда, жергиликтүү органда, мамлекеттик ишканаларда стажировканы өтүш керек. Вот ошону кылмакмын. Менден сизге кыска суроолор. Кыска же каалагандай жооп берсеңиз болот. Оюңузду толук билдирип. Элде айтып коет го жогорку кеңеш азыр кереги жок депчи. Ооба. Керекпи? Керек, сөзсүз. Жогорку кеңеш керек. Жогорку кеңеш жок болсо, ишенесизби, бир топ эле анда проблемалар жаралмак. Жогорку кеңеште хотя бы мыйзамдар талкуулап, бир топ эле каталарды биз алып атабыз чынында. Аны просто көпчүлүк окубайт, билбейт, комитеттердин отурумдарды карабайт. Мисалы, мушташ болгондо карайт да. Же бирөөнү сөккөндө, урушканда ошону карайт да. А так негизи бир топ эле ката менен келет да, мыйзам долбоорлор. Жогорку кеңеш жок болсо, ушундай ката менен мыйзамдар ишке кирип, жарандар өзүлөр эле ошону көрмөк да. Президент Садыр Жапаров диктаторбу? Диктатор мындай айта албайм да. Диктатор болсо, анда бийликти бөлүп эле өзү эле жетектемек. Диктатор бул мындай, өзү самолично управление, башкарууну кылган киши да. Азыр бизде айтса болот. Эки баштуу, Бизде противовес бар да. Бизде ошол эле мындай айтсак болот да, центр тяжести эки болуп атат да. И парламентти дагы чынында кошсо болот да. Бизде 3 центр тяжести бар. Но мындай эң чоң бул эки. Бизде баары бир баланс бар экен да. Баланс бар. Бар. Ошону көбү унутуп коет да, ошого маани бербей жатышат. Унутуп коет, ооба. Ошон үчүн Садыр Жапаров диктатор эмес. Садыр Жапаровбу же Камчыбек Ташиевпи? Не, бул мындай да. Мен мисалы тандап албайм. Мен өкөнү менен депутат катары иштегенмин 5-чакырылышта. Азыр болсо ар бирөөсү өзүнүн ролду аткарат. Ойлойм, мен бизде дагы ушундай келечекте негизи выбор болбош керек да. Чогуу, мисалы, президенттик шайлоого барса, бул туура эмес болуп калат. Бирөөсү барыш керек, сөзсүз. Так что менимче андай болбош керек да. Андай болсо, биз бирөөнү тандасак, анда өлкөбүздө бир топ эле проблемалар чыгат. Саясатка барганыңызга өкүнгөн күндөр болду беле? Ооба, болгон. Бул 15-жылда 10 жыл мурун, 7 жыл мурун ушундай болгон да. 5 жылдан кийин Кыргызстан кандай болот, сүрөттөп берсеңиз? Эми мен көз ачык эмесмин. Мен айта албайм, бирок ушундай темп менен бара берсе, экономика жактан бүт баары эле жакшы эле болот да. Өнүгөбүз анда. Себеби мына көрүп атасыз го, бир топ эле чоң инфраструктуралык проекттер кылынып атат, аэропорттор курулуп атат, жолдор курулуп атат. Мына темир жол азыр ушундай ГЭС, чоң ГЭСтер курулат буюрса. Так что ушундай проекттер ишке ашса. Кайсыл эсептен болуп жатат ошол долбоорлор? Эми ар кандай, бул жерде инвестиция дагы бар, кредиттер дагы бар, кепилдиктер берилип атат, эң башкы баалуу кагаздар чыгарылып жатат. Статья кредиттерби дейм да. Но азырынча мисалы ошол эле темир жолу да биз кичине эмес, эми кредит алдык. Эми бирок бул кредиттер жабылат буюрса, себеби мындай санаганда бир топ эле биз прибыльди таба алабыз да. Негизи башкы максат кредиттерди жабуу эмес беле, дароочу. Кайра кредиттерди алып баштадыкпы дейм да. Көбүрөөкчү көбөйтүп.
биз антпесек, биз анда гэсти кура албайбыз. Биз анда энерго дефицит менен жашап калабыз да. На самом деле бизде мүмкүнчүлүк мисалы Россияда эмес, бизде өлкөбүз кичинекей. 6 миллион эле жаран жашайт бул жерде. 7 миллион болсок дагы, бирок 6,5 миллион жаран жашайт да. Ошон үчүн биз ошо барыш керек, биз кредит алыш керек. Чоң проекттерге жөн эле жаба албай ошону акчаны. Кээ бирде бизге келет да мындай кредиттер, редко келет ушундай. Демек кредит албашыбыз керек, кутулушубуз керек деген бул жөнөкөй эле популизм, Бул популизм, себеби эми таза сууну кылыш керек, каражатты бир жерден табыш керек да. Азыр биз салыктарды, мисалы биз ойлоп атабыз да, мына Европа сонун жашап атат го. Анда биз Европадай салыктарды кылыш керекпиз. Бизде карасаңар, бизде эң салык системасы эң сонун да. Жарандарга дагы ошол жакпайт да. Андан төмөн кылыш керек деп атышат да. Кантип эле биз 2% төлөйбүз деп обороттон. Казакстанда карагылачы кандай салыктар. Башка өлкөлөрдө кандай салыктар, аларда ставкалар өтө чоң. Ошон үчүн алар көбүрөөк акчаны бюджетке алышат да. Биз азыр ушундай кылсак, элге жакпайт, анан эл дагы көтөрө албайт ошону. Европада мисалы медицина мындай эмнеге сапаттуу? Себеби ошого бир топ эле налог алынат. Жакшы налог алынат. Шайлоого аттанасызбы? Буюрса. Чоң рахмат сизге. Сизге дагы чоң рахмат. Ийгилик каалаймын.